Эми кезек жарнамалык негиздеги кабарларда. Жогорку кеңештин 8-чакырылышына номер 2-округтан депутаттыкка ат салышкан талапкерлер эл менен жолугушууларын улантууда. Бул жолу талапкерлер Баткен районунун Бужум айылына барышып, шайлоочулар менен ачык диалог жүргүзүштү. Алла Таала бардык ниетиңиздерди кабыл кылган болсун. Жолугушууда талапкерлер өздөрүнүн программаларын сунуштап, элдин суроолоруна жооп беришти. Элдин ишенимине ээ болгон талапкерлердин сап башында билимдүү, тажрыйбалуу, эл арасында кадыр баркы жогору Айтбай Надырбеков турат. Экинчи шайлоо округунан көп жылдык стажы бар Надырбеков Алимбек Айтбайды шайлайбыз деп көп жылдык илими жогору, салык инспекциясында иштеген, финансы эмес тармактарда иштеген, анан Баткенди көйгөйүнү мунан жакшы билген кандидат жок деп ойлойм. Көп жылдык жетекчилик жана коомдук ишмердүүлүк тажрыйбасына ээ Надырбеков программасында чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, ишкерлердин эч нерседен кооптонбой кирешет табуусуна жол ачуу менен каржылоону жакшыртууга шарт түзүү болуп саналат. Шайлоодо бул туураны тандоо, тазаны тандоо бул жакшы нерсе. Анткени өнүгүп келе жаткан Кыргызстан таза, өнүккөн, адилеттүү шайлоого татыктуу өлкө. Ошондой эле Айтбай Надырбековдун башка максаттарынын бири аймактардын экономикасын колдоо максатында өнүктүрүү фондун калыбына келтирүү, эсеп-кысап боюнча көрсөтүлгөн талаптарды жөнөкөйлөштүрүп, ишкерлердин отчет эсептерине шайкеш келтирүү үчүн салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Мындан сырткары мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга инвестиция тартуу жана туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Илимине карап, азыркы өнүгүп келе жаткан Кыргызстанды дагы мындан ары дагы өнүктүрүү үчүн же болбосо алдыңкы жетишкен мамлекеттерди катарына жеткирүү үчүн илими бар, тажрыйбасы бар, чынында инилерим айткандай мыйзамды жазала турган, ошого салымын кошула турган татыктуу инсандарды тандап алууңуздарга ишенем. Калк көйгөйүн жакындан билген Айтбай Надырбеков айыл жергесинде өзгөчө медициналык жардамга муктаж болгон жарандарга саламаттык сактоо бөлүмдөрүн, балдар ооруканасын, дарылоо жана хирургия бөлүмдөрүн, төрөт үйлөрүн жана дарт аныктоо борборлорун ачуу зарыл деп эсептейт. Мындан улам талапкердин программасынын өзөгүндө мына ушулар түзөт. Мына ушул ишке кайдыгер карабай, өзүңүздөрдүн атуулдук туура тандооңуздар менен келип жүз көрүшүп отурганыбызга кубанычтуубуз. Айтбай Надырбеков көп жылдык жетекчилик тажрыйбасы, билим деңгээли жана элге жасаган кызматтары менен айырмаланат. Ачык айкын, элге жакын, келечекке багытталган программасы менен Надырбеков шайлоочулардын колдоосуна ээ болууда. Азыркы учурдагы шайлоо эң адилеттүү өтөт деген ойдомун. Анткени коомдун аң сезими дагы чоң өзгөрүүлөрдү күтүп турат. Бул шайлоодо мен өз пикирим менен, өз оюм менен келдим. 14-номердеги Айтбай Надырбековду. Анткени ал тажрыйбалуу, бардык баягы биздин жашообуздагы нерсени адилеттүү башкарууну жана баягы эсеп-кысап бөлүмдөрүндө иштеген тажрыйбага бай улуу инсан деп ойлоп турам. Шайлоо келечекти аныктай турган маанилүү кадам. Келечек үчүн туура тандоо жасаңыз. Айтбай Надырбеков, эл үчүн, ишеним үчүн. Бюллетенде номер 14 тандоодон адашпаңыз.